Бишкекти жыл сайын кышында кара түтүн каптап, абанын булгануусу жогорку чекке жеткени айтылат. Анын негизги себептеринин бири жылуулук электр борбору экенин экологдор белгилеп келген. Бул көйгөйдү чечүү жана күз-кыш мезгилинен ийгиликтүү өтүү үчүн Бишкек ЖЭПке көмүр алып келүүнү казакстандык компанияга берүү тууралуу министрлер кабинетинин тескемеси чыкты. Ага ылайык электр станциялары ачык акционердик коомуна таандык болгон от казандарды тейлөө, көмүр алып келген компанияга милдеттендирилери белгиленген. Бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлдү. У нас есть новые печи, 2 печи, которые полностью запроектированы под карагечинский уголь. Бишкек ЖЭПте эки түрдөгү мештер бар. 15 эски меш курулганда эле Караганданын көмүрүнө ылайыкташтырылып долбоорлонгон. Ал эми жаңы от казандарга Карагечеден ташылган кара отун жагылат. Хемтен Груп компаниясы Караганданын байытылган көмүрүн эски от казандарга ташыйт. Бул жөн гана көмүр эмес, физикалык, химиялык жолдор аркылуу натыйжалуулугу жогорулатылган кара отун болуп саналат. Бишкек жылуулук электр борбору жылытуу мезгилинде 1 миллион 650 миң тонна көмүр жагат. Анын миллион тоннасы жергиликтүү кара отун Карагечеден ташылат. ЖЭПте буга дейре 1,5 миллиард киловатт саатка чейин электр энергиясы чыгарылып келсе, быйыл бул көрсөткүчтү дээрлик 2 эсеге чейин көбөйтүү көздөлүп жатат. Демек, чыгым дагы көбүрөөк болот. Мындан улам байытылган көмүр пайдаланып, жылуулук менен электр кубатынын өздүк наркын төмөндөтүү көздөлүүдө. Себестоимость выработки электроэнергии сейчас 3 сома 40 тринов, да? Азыр ЖЭПте өндүрүлгөн электр энергиясынын өздүк наркы кошумча нарк салыгын эсепке албаганда 3 сом 40 тыйынды түзүп жатат. Байытылган көмүр биздин от казандарынын натыйжалуулугун арттырууга жана электр кубатынын, жылуулуктун өздүк наркы төмөндөтүүгө багытталган. Бул бардык экономикалык, финансылык чыгымдарды азайтат. Аз көмүр колдонуп түтүн маселесин дагы чече алабыз. Азыр техникалык деталдар каралып жатат. Байытылган көмүр пайдалануу менен газ жана мазутту да үнөмдөөгө болот дешет адистер. Депутат Экмат Байпакбаев мындай кара отун арзаныраак болооруна токтолуп, колдой турганын айтты. Если мы глубже изучить обогащенный уголь, он дешевле, чем нефть получается. Я имею в виду газ. Но при этом у него выброса практически нет. Оно равносильно идет к тому, что мы можем потреблять газ, но дешевле газа. То есть выбросов тех, которые сегодня полностью город окутывается невозможным смогом, мы можем преодолеть. Я лично за обогащенный уголь, который необходимо. Буга чейин Акылбек Жапаров экономика жана финансы министрлигин жетектеп турганда өлкөнүн башкы экологу Динара Кутманова менен Казакстанга иш сапары менен барган. Анын алкагында Карагандадагы көмүр шахталары жана байытуучу фабриканын иши менен таанышышкан. Андан соң Бишкек ЖЭПте Ко маркасындагы 7000 тонна көмүр концентраты жагылып, эффективдүүлүгү изилденген. Как раз мен ушу эксперт болуп, независимый эксперт болуп, чтобы ар тарап мамлекет менен частный компаниялардын кызыкчылыгы болбос үчүн ошо эксперт болуп биз катышканбыз. Эксперимент көрсөттү точно немесин, тазалыгын, эффективностун. Анан кийин агрегаттар немелер жакшы иштеш, характеристикалары ham жакшы. Бул безопасный неме болду. Муну изилдегенде опытный неме өткөргөндө зашлакованность деген болот немелерде. Ал зашлакованность бул көмүрдө 0 жок. Казакстан алып келген көмүрдү опытный сжигание кылганбыз ТЭЦте. Анан ошол опыт көрсөттү, биринчиден экономия чыгат. Экономия кайсы жактан чыгат? Экономия за счет калорийности, теплоотдача. Бейик аябай. Зольность жок практически. Ушул жактан чоң экономия болот ТЭЦке, Кыргызстанга негизи. Байытылган көмүрдү өндүрүштүк тажрыйбалык күйгүзүүнүн натыйжасында электр энергиясын иштеп чыгарууну жылына 1,2 миллиард киловатт сааттан 6 миллиард киловатт саатка чейин көбөйтүүгө болоору аныкталган. 1 киловатт сааттын өздүк наркы 2 эсе арзандайт. Ал эми 1 гигакалорий жылуулук үчүн 950 сомго чейин төмөндөтүү болоору аныкталган. Буга катар кара алтынды Бишкек ЖЭПке ташуудагы коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу көздөлүүдө. Бир источниктен болот. Bir источник деген, bir поставщик деген да. Тендер анча болбой калат. Тендер жоюлат. Алдыда Карагечеде байытуу фабрикасын курууга болот. Аны менен көмүрдүн натыйжалуулугун жогорулатып, зыянын азайтууга өбөлгө түзүлөт дешет адистер.
Жазгүл Сейдахматова, Улукбек Абдиев, ЛТР, Бишкек.